районунун башталгыч класс мугалимдери, сиздерди башталгыч класс мугалимдери үчүн уюштурулган райондук деңгээлдеги семинарыбызга чакырабыз. Биздин негизги темабыз улуу педагог Конфуций айткандай: уктум, унуттум, көрдүм, эстедим, жасадым, үйлөндүм деп аталмакчы. Ал эми ачык сабактарды өтүүчү мугалимдерибиз предмет окуу боюнча 3-класстарга Давыт Акынова Нуржан, 4-класстарга Каназарова Тумаргүл, мекен таануу сабагы боюнча Айбүгүн программасын пайдалануу менен бирдикте 2-класстарга Миманова Жупаргүл, 4-класс өтүмдөрү үчүн Аттендер мектеби, Эргешева Толгонай жана Москвенко мектебинин өздөрү Каракаева Нургүл. Окуу жана окутуудагы ыкмаларды Сабирова Үрүлбү жана Чийгулова Үрүлбү, бир окуу өздөрүн Тагаева Назгүл жана Нурланбек кызы Айтурган. Өзгөчө менин балдарым темасында Нурланбек кызы Ултан класстан тышкаркы иш чарасы менен аяктамакчы. Келип, жаңы ыкмалар менен таанышып, өзүңүздүн билимиңизди өркүндөтүңүз. Биздин дарек Ана кызы Айылы Арзыбай Мырзаков атындагы 1057-орто мектеп. Семинарыбыздын болуп өтүүчү күнү 10-март, башталышы саат 10:00. Баарыңыздарды күтүп калабыз. Талдай билген, адамды балай билген, бар болсун жакшы адамдар, жакшылык каалай билген. Жакшы сөз кандай сонун, ар дайым оккум келет, шыгым ашыкты кошуп, эй көкөлү учкум келет. Көңүлдү калтырбаган, маанайы жаркылдаган, ар ишке так болушкан, тез айтып тартынбаган, жарпымды жазып турган, жакшылар кандай сонун, жашоого нур жагырган, жамандын тосуп жолун, жакшы сөз кандай сонун, ар дайым оккум келет, шыгым ашык кошулуп, эй көкөлү учкум келет. Андан кийин аталарыбыздан дагы көп сунуштар түшкөн үчүн ата-эне мектеп деп аталышы темасы ушундай өзгөрдү. Агайыбыздын убактысын кандай пайдаланат алат? Сааттан кийинки убактысын кандай өткөрөт? Сааттан кийин убактысын чыгырат, э? Рахмат. Көзкөрүм менен эде жүргүн көрөлү деп. Менин келечектеги максатым ата-эне менен Америкаларга аташтым. Азаматсың. Келечекте убактысын кандай пайдаланат? Эртеңге чейин. Эртең менен биринчи туруп, балдар бар жогу 5-чи уруп, чайга даярданышат. Мен биз мектеп баарыбыз группада кеңеш көрүп эле ушундай пайдалуу жерлерди жазып койдук. Ата-энелер менен Лейлек жана Лейлектикте тарыхы деген китепти Белекке беремин. Балдарыбыз тарых менен таанышсын, китеп окусун. Бул китепти мен агайыбыздын Элимбек мектебин Москвада окуп жүргөндө алганмын, атайын өзүм кызыгып. Ошо агайыбыздын бул китебин ал мен окуй элекмин, ач элекмин, ошол жагын бойдон сизге тапшырамын. Окуга баардыгыңарды чакырып келемин.
Bulağısın diye bulmam. Şığıma şıқты қошып, hey көкөлі ұшқым келет. Көңілді қалтырбаған, манайы жарқылдаған, аришке тақ болушқан, тіз айтып тартынбаған, жарпымды жазып тұрған, жақсылар қандай соның, жашоого нур жадырган, жамандын тосуп жолун, жакшысыз кандай сонун.